билбептирбиз. Абдрашид ака жөнөкөй эле ал жактагы сатуучу эмес. Бул целый бир заводдору бар чоң киши экен. Достор, азыр биз мына рамалардын жасалган жагына кирип көргөзөбүз. Бышыктык жагы кандай ака? Бул акабыз башка жагыны кылып атыптыр. Эме кабинка жагыны бир күндө 50 штук, бир айда 1,5 дана жасалып, азыркы учурда 4 мамлекетке экспорт болуп аткан учур экен, достор. Кыргыз эли көрүйлөр Өзбекистандан шу жерден чыгады. Мурунку биз көрсөткөндө баягы мотоциклдердикинде руль болчу, бул машинаныкында рульдууну, балким аккумулятору отуруп дегенде кандай болот ошол жагы? Бизде хамма запчасттарды мына келтирип күйгөнбүз. Запасы менен ушу үч жакта келген. Достор, бир лайфхак деп коебузбу же бизнес идея деп коеюн, анда ушул нерселерди мисалы алып туруп арендага берип иштетсе дагы сонун бир бизнес идея. Урматтуу Элдик каналынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр билгендей биздин каналыбызда жана башка каналдарда Кыргызстандын блогерлеринде электромуравейлерди боюнча көп видео чыкты. Аларда болсо мына Рашид акабыз сүйлөп чыгарды эле. Анан биз бир нерсени билип калдык. Бул электромуравейлерди иштеп чыгарып аткан Өзбекстанда бул Рашид акалардын өздөрүнүн заводу бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Анан кийин биз Рашид ака бизди сөзсүз түрдө заводуңузга алып барып, ал жакты көргөзбөсөңүз болбойт деп, мына бүгүн Өзбекстан коңшу өлкөбүздөгү Кокон шаарында заводко келдик. Достор, бул жерде болсом ошол Кытайдан келген электромуравейлерди дагы да сапаттуураак кылып, рамаларны күчтөндүрүп чыгарып, бул электромуравейлерди азыркы учурда Өзбекстан өзүнө, Тажикстанга, Кыргызстанга, Казакстанга 4 өлкөгө азыркы учурда экспорттоп жаткан учур экен. Күнүнө 50 данадан бир айда 1,5 миңден ашык муравейлерди чыгарып, азыркы учурда ушул заводду дагы да чоңойтуу учурунда экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, биз менен акырын чейин болуңуздар. Азыр биз сиздерге ошол кыдырып, ар бир жерде поэтапно бул кандай иштелип жатат, сапаты жагынан эмнеси жакшыртылып атат деген суроолорго буюрса сиздерге сонун маалыматты чыгарып бермекчибиз. Албетте бизге Рашид аканы өзүңүздөр таанып калдыңыздар окшойт. Чакырганыңыздар үчүн сиздерге Алла ыраазы болсун. Бизди ушундай сонун кылып конок кылып жатасыздар. Биздин көрүүчүлөргө жакшы бир маалымат бересиз деп ишенем. Иншалла. Бизге анда бир саякатты баштай берели ака. Жалпысынан канча киши иштейт? Hozir 100dan oshiq kishi ishlaydi. Yana bokslar qilinyapti, yana ishxonalar qilinyapti. Biz oldin ishlaydigan joyimiz kichik edi. Keyin biz ishchilarimiz, tovarimiz ko'paygandan keyin prezident bizga отдельный besplatniy tadbirkorlar uchun besplatniy joylar bergan bu yerga. Ishchilarni kuchaytiringlar, bekorchilarni, hali ishsiz yurganlarni ish bilan ta'minlanglar, tovarni ko'proq olib kelinglar, eksport qilinglar, ishlab chiqaringlar deb bu yerlarda prezident besplatniy bergan. Hamma tadbirkorlarga bergan. Достон, мамлекет тарабынан көрүүчүлөр абдан жакшы колдоо болот экен. Буларды азыр биз закадрандагы көп нерселерди мына информация алып сүйлөштүк. Алардын баарын айта албайм, бирок ушул бир мындай сүйүндүргөн жери, кубандырган жери мамлекет тарабынан ишкердик кылам деген болсоң, аябай чоң бир колдоолор болот экен. Бесплатный жерлерди инвестиция кылып, акча жагынан дагы бир аябай жакшы мыйзам жагынан тоскоолдуктар болбой, ушул колдон келишинче бизнес, сен ачып аткан бизнесиң өнүгүп кетишине шарттарды түзүп берет экен. Эми мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбызда дагы буюрса жакшы өнүгүү жолуна түшүп атабыз. Буюрса мамлекет, өкмөт тарабынан дагы ушундай бир жакшы нерселерди мисал алып, үйрөнүп жакшы өнүгүү жолуна түшүп кетебиз буюрса. To'y bilan boshqasi bilan ayirmasi qanday deyshadi. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Ramalar ham bu yerda hozir hammasini ko'rsatamiz. Bu tayyorlanib chiqilyapti. Mana ustalarimiz kraska sepyapti. Хорошо. Достор, азыр биз мына рамалардын жасалган жагына кирип көргөзөбүз. Бул жерде краска кылып атат экен, а? Краска кылыпты өзү. Жакшы. Демек, анча-мынча эле запчасты Кытайдан келбесе, полностью эле ушул жерден болот окшойт негизи сиздерде. Бул сварка сет бул. Мына бисмилла.
Так, мына ушундай экен. Бул жерде буларды дагы эле өзүңүздөрдө жасалат экен. Буларды өзүбүзгө жасалат. Hamma темир, Кытайдан келбейт экен. Демек, бул муравейлердин темири полностью бuyakta жасалат экен. Mustahkam qilib, mana svarchilarimiz ishlab shu yerda chiqarishyapti. Жакшы, жакшы. Мына көрүп койсоңуздар болот. Жакшы, өтө сонун. Бул жерде бир гана ушул кабинкалуу эле немелердин рамасы жасалып атыптыр. Азыр тигил жагында көрсөтөбүз. Чоңураак дагы жасалган жагы бар. Бышыктык жагы кандай ака? Mana же usta akadan surайлыбы? Temirlar, detallar qilib, qalin. Hammasi tayyor qilinyapti mana. Mana qarin detallardan qilingan. Bu temirler qayaqdan temirler? Qayaqdan chiqqan? O'zbekistondan chiqarilgan. O'zbekistondan chiqarilgan temirler. Asobiy zavod uchun chiqarilgan. Bul akabız başqa jagını qilib atыптыр. Neme, kabinka jagını. Bular juqqa temirlar, qarasiz. Juqaroq temir ekan. Bular juqqasida. Plasmaslar bunga qotadi. Yaxshi, bu yerini ne qilib o'tadi? Bular razmerlarni to'g'rilab, uстановка qilishyapti. Bu razmerini chiqarib berayotgan, do'stlar. Kabinkani. 10 mingga, so'ng mingga ketganlarni razmerga to'g'rilaydi. Yaxshi. O'zbekiston shunchalik ikkinchi Xitoy bo'lib qolibdir-da. Shunday. Tabii bu yerleri nima ekan, ha? Bayağı kabinkanın aslında dugalar oldida turadi. Duga deydi-da. Buların защита deb bayağı videoda aytqanlaringiz, ha? Bul dagı özüңүздөрдө жасалат экен. Краскасын өзүңүздөн бересиздер, темирлери өзүңүздөрдө. Бул контейнерлерде эмне бар? Bular жүклөр turadi. O'sha Xitoydan kelgan akkumulyatorlar, plasmaslari, svet lampochkalari konteynerlarda keladi, bu turadi. Konteyner boyunca kelip ушул жерге түшүргөнсүздөр, ha? Bular qandaylari жасап атат? 5 kabinka, 1 tonnalik, 1,5 tonna yuk ko'taradigan, 500 kilolik bu yerda tayyorlanadi. Bu ustalarimiz tayyorlanishadi bu yerda. Dostlar, bu жерде болсом kabinasız 1 tonna, 1,5 tonnalık muraveylerden ramalarını, uşul temir jактарын ушул жерде жасалынат экен. Жакшы иш илгери болсун устакалар. Bular уже даярдар, испытаниядан өткөн. Tayyor turibdi bular. Buna buyakta уже даярдап тизип коюп турсуздар, ha? Tayyor zakazga qarab turib, buni jo'natib yuboramiz. Qirg'izistonga, Qozog'istonga. Bu yerda tayyorlari bularni olib kirib qo'yilgan bu yerga. Bu yerda место qolmasa, bu yerga olib kelinadi. Skalat bu ham, kaka skalat. Бул жер болсом, достор, неме экен? Даярдалып, испытаниядан, экспертный эмесинен өткөндөн кийин, сборкалар бүткөндөн кийин ушул жактарга коюшат экен. Муналар кандай экен? Bular yoshi katta kishilarniki. Bu ne? Elektron ne deydi? Elektroskuter bu ham. Yoshi kattalarniki. 3 kishi, oldida 1 kishi, o'rtada kichik bola, orqada semyasi bilan ketaveradi bunda. Bunun dagı mınday nemesi bolabı? Yo'q, tikka qiladi buni bu yerga. Ko'taradi-da, u sidinasi bular. Mınday bolup ba? Mına çok bular dagı neme oluyor ekan? Mına ушундай ekan, ha? Parklarga aylanmış. Вообще сонунго. Жакшы. Булар дагы ака бул жерде өзүңүздөрдө сборка болуп атат, Shunday. Рамаларыча? Bular ramasi ham hammasini ramasi o'zimizda chiqadi bularniki. Бул дагы эле достор, караңыздар. Рамасы, темирлери, бардык жагы өзүңүздөр бул жакта Өзбекстанда жасалат экен дагы, калган мисалы сиденьяларыча? Сиденьялар Кытайдан келет. Сиденьясы, мисалы аккумулятору, фара, ошого окшогон нерселери Кытайдан келет экен, калган жагы
Өзбекстанда ушул Рашид акелердин заводунда жасалат экен. Бул жерде вообще тизип коюпсуздар, булардын бардыгы даяр болгондор окшойт. Tayyor bo'lgan, ha. Kuniga aytdiki 50 ta chiqadi, 50 dona material chiqadi. Tayyor bo'lganlarini bu yerga qo'yaveradi, taklab qo'yilaveradi. Zakasiga qarab jo'natilaveradi. Bir күндө 50 штук, bir ayda 1,5 dana жасалып, азыркы учурда 4 мамлекетке экспорт болуп аткан учур экен, достор. O'zbekistondan tashqari 4 mamlakatga eksport. Дагы бир жолу эскерте кетейин, бул Абдырашид акабыз бизде Кыргызстандагы бир канча блогерлердин видеолорунда чыкты, ушул электро муравейлерди көргөзүп. Биз билбептирбиз, Абдырашид ака жөнөкөй эле ал жактагы сатуучу эмес, бул целый бир заводдору бар чоң киши экен. Ошол заводуна алып келип бизге мына саякаттап көргөзүп берип жаткан учуру азыркы учурда. Bishkekdan ko'p telefon bo'lyapti. Zakaz Bishkekga dastavka qilasizlarmi deyishyapti, yo'lcha olislar uchun. Hozir klientlarimiz juda qiynalishyapti. Inshaalloh shu fevralning oxirini yo martda boshini fevralga nimaga ham Bishkekka ham ochamiz. Yangi magazin ochamiz yo'lga, Bishkekdalarga ham yetkazib beramiz. Barli materiallarni, muraviylarni shu yerda ham bo'ladi. Жакшы, Бишкек жакка дагы ачкан болсо, демек ысык көл, Нарын деген Нарын жактарга дагы буйрса жеткизип берет. Shunday. Hozir so'rashyapti, Bishkekka dastavka qilsak, Bishkekdan u yog'iga ham yana 300-400 kilometr отдельно olib ketishimiz kerak. Yo'l olis deyishyapti-da. O'shanga hozir gaplashib, mana ukam bilan gaplashdik, boshqalar bilan gaplashdik. Bishkekda hamkorlarimiz bilan dejine qilib, u yerga ham yangi magazin ochamiz inshaalloh. Буйруса сабыр кылып турсаңыздар, Бишкек жакка дагы ачылат экен. Бул жерде кабиналуулар, башкача кабиналуулар окшойт, а? Ооба, кабинкалар ушу цехтан чыгады, tayyorlashadi bu yerda. Bu yerdan kraskadan kelgandan keyin bu yerda сборка qilishadi. Так, жана биринчи биз көргөн жактарда рамалары краска болуп, рамалары жасалып келгенден кийин калган жагы бул жакта жасалат экен, а? Shunday jasaladi, ha. Mana hamma yog'i Qirg'iz eli ko'ringlar, O'zbekistondan shu yerdan chiqadi hamma yeri. Qolgan yerlari Xitoydan kelgan bo'ladi. Mına bu jakta көргөзүшүбүз керек экен. Так, булары Xitoydan keladi, ha? Ha, bular Xitoydan keltiriladi. Zakasimizga qarab turib, shu materiallarimizga 500 kilolikka, 500 kilolikka, 600 kilo, 1 tonna, 1,5 tonna yuk ko'tarayotganlarga отдельно berib keladi. Har bir yuk ko'tarimdүүлүгүнө карап, ылайыкталып, жасалынып, мына моторлору келет экен буларга. Анан бул жерден сборка болот экен, достор. Shunday. Мына усталар ишти кылып атыптыр, катырып атыптыр. Жакшы. Өтө сонун. Бул жерде ошондо бул кабиналуулар даяр болуп уже чыгып кетет. Tayyor bo'ladi, бул акыркы этап экен, Mana haligi el so'rayapti, rullik, cho'ng'idan, 1 tonnaligidan. Mana shularimiz shunday. Достор, биздин видеодо көрсөтүлгөн кабиналуулардын 600 килограммдыгы эле, бирок көрүүчүлөрдөн, баягы кардарлардан Абдырашид ака айтып атат, рульду мынандай байкасаңыздар болот. Мурунку биз көрсөткөндө баягы мотоциклдердикинде руль болчу, бул машинаныкында рульдууну, анан сиденьясы дагы башкача экен. Анан жүк көтөрүмдүүлүк жагы дагы канча тонналуу болушу? 1 tonnali. 1 тонналуу экен, достор. Ha, chiqqan. Signallar ochadi. Сanga качан алып барасыздар эми буну? Endi hozir mana tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'lgandan Qirg'izistonga olib boramizda. Bo'ldi. Bu yerda materiallar yuradi. Mana Qirg'iziston joylari, O'zbekiston, tog'liq joylarga moraviy so'rashadi. Do'nglarga qanday yuradi? Bu yerda ispitani qilinadi. Juk bilan yurib, ispitani qilinadi bu yerlarda. Motor muraviylar. Dostlar, men jana
ушул нерселерди баягы таштак жерди көрүп, ушундай чоң заводдун ортосундагы асфальт кылып койсо болмок экен деп өзүмчө ичимен ойлодум эле. Оказывается, жөндөн жөн мындай кылып калтырбаптыр. Бизде мисалы Кыргызстанда, Тажикстан жолдорубуз идеальный эмес. Анан ошондой жерлерде дагы бышык болуп жүрүүсүнө ыңгайлаштырып, атайын ушундай кылып коюптур. Жасалып бүткөндөн кийин бул жерде испытание кылышат. Shunday, жерде ichiga kirishadi bog' bolalar, bog' bolalar жерде ichiga kirganda shunday qiynalmasligi uchun bilish kerak. Bu yerda испытание qilib, keyin sotuvga chiqariladi. Жакшы. Ko'rga faqat asfaltda, kafil yo'lda yurmaydi-da bu. Туура. Endi xizmatini qilish kerak bu muraviylar. Демек, талааларда, бактардын арасына алып киргенде, чтобы кыйналбай алган киши дагы ыраазы болуп айдап жүргөндө ылайыкталып, Бул жагындачы? Bu yerda velosipedlar. Булар кандай болгон? Булар да сиздерде жасалганбы? Bu o'zimizda jasalgan bular. Bular ham egarlari, bulari bu plasma rezinkalari Xitoydan keltirilgan akkumulyatorlari. Barjeri, ramalari, spisa balonlar O'zbekistonda chiqarilgan bular ham. Shu yerda. Spitsalari, bul emele diskalari dagы O'zbekistonda jasalgan. Zanjirlari, sef plasmaslari Xitoydan keltirilgan. Dostlar, bir lifehack деп коебузбу же бизнес идея деп коеюн, анда ушул нерселерди мисалы алып туруп арендага берип иштетсе дагы сонун bir бизнес идея. Парктарда баягы көп кишилер эс алып сейилдеп жүргөн жерлерге коюп койсо bir жакшы идея болчу да экен, Бул эми баягы бизнес кылам деген жаштарыбызга бизнес идея. Өтө сонун. Мына дискалар сиздерде жасалат экен, Shu yerda yasaladi. Assalomu alaykum, ishinglar bo'lsin. Mana Polvon aka, bir kunda nechta velosiped yig'yapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, qandaysiz aka? Yaxshimi? Den sog'lik ishlar. Nechta velosiped yig'yapsizlar bir kunda? Bir kunda 20 ta, 30 ta yig'yapmiz, xudo xolasa. Velosiped. Bir kunda 20-30 ta. Yaxshi. Shu yoq qiladi. İspitanya qilasizmi siz o'zingiz? Versingiz qancha? So'ng aniqini bilmayman. Yo'q, sizlik ko'taradi. Вообще son. Yaxshi, ishinglar bo'lsin. Бул жерде запчастар экен, дөңгөлөктөр. Кытайдан келип, уже даярдап тизип коюп турсуздар, дөңгөлөктөрү бар экен. Анан Рашид ака, мисалы биздин видеодон көп комментарийлер келди, сиз да окудуңуз окшойт. Булар бузулуп калган болсо, запчасты жок болуп калат, кыйналасың, тез бузулат деген ушул сыяктуу вопростор көп келди да. Анан кийин мисалы биздеги кардарлар, кыргызстандык көрүүчүлөр алгандан кийин эми бул техника бузулуп калышы мүмкүн турабы? Балким аккумулятору отуруп дегенде кандай болот ошол жагы? Bizda hamma zapchastlarni mana keltirib qo'yganmiz. Zapasi bilan o'sha shaharga ham hamma joyga magazinlarimiz bor. Zapchast magazinlari отдельно kelgan. Mana akkumulyatorlar, bu yoqda do'ngalaklari, risollar hamma zapchasi o'zimizda bor. Shaharda sizlarda magazinlar dag'i bor. O'sha shahrida yon jonimizda o'zimizda zapchastlarimiz bor. Bu problema emas. Problema emas. Өтө сон. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, кыжалат болбой эле койсоңуздар болот экен. Бул бузулуп калган болсо дагы запчасттары бар. Бирок бул эми оңой менен бузула бербесе керек турабы? Жок. Мустахкам кылыныптыки, ошон үчүн мен сизге көрсөттүм, бек алып келдим да, силерди мына көрүйлөр өзлөрүң. Дедим, айырмасыны шу жерде билсең эл деп, шу жерге алып келдим. Эми адамзаты ушундай сомнение деген жактагы келет экен да, сурайт экенсиң. Bu вообще bu али hurmati жакшы буну. Bu ponni birinchi kelgan. Birinchi muraviyimiz shu. Bu qurilishlarda, stroykalarda, zavodlarda hammasini shu mehnatini qilgan. Bundan minnatdormiz. Muraviylardan aqsaqal ekan da. Aqsaqal. Qancha yil bo'ldi bu qo'shon? 7 yil bo'ldi bunga. 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri ishlaydi bu. Hozir yuradi dag'i. Hozir ham yuradi. Tak, bunun hozir ham bu yuradi. Rulni sindirib bergandaysizmi? Hozir ham yuradi. Dag'i ele yurotgan. 6-7 yıl boluptur. Temirlerini gördüңүздөр достор. Кичине мындай заң басып, чындыгында аксакал экени көрүнүп турат bunun. Bu yerде мехнатты кылган шу. Мехнет кылыптыр. Чоң эмгек кылыптыр, бул мураве.
Жақсы, Buni демек eksponatga olib qo'yamiz, oxirgi tepaga ko'tarib buni olib qo'yamiz-da. өзүңүздөрдүн музейиңиздерге Qo'yib коюп койсоңуздар qo'yamiz, болот экен, а? Kecha ko'rdik-ku, tarixiy muzey. Meni xuddi shunday muraviylar muzeyiga qo'yib qo'yamiz shunday. Болду. Демек, муравейлер көп жылдык деп айтса болот экен, а? Ko'p yil elda xizmatini qiladi. Bu yerda 5 kabinkalar bu yerda qilinadi. Kabinkasi yo'qlari bu yerda tayyorlanadi. 500 kilolik, 600 kilolik, 1 tonnalik yuk ko'tarayotgan muraviylar bu yerda tayyor qilinadi. Бул жагында велосипеддер, э? Bu yo'g'irda velosipedlar. Hozir velosiped sezoni emas, o'shaning uchun tayyorlab qo'yilgan. Жазгы сезонго Dayyor- даярданып аткан учуруңуздар экен, э? Бул велосипеддер кандай? Жөнөкөй эле велосипеддерби? Oddiy, простой velosiped. Бул велосипеддер дагы Кыргызстанга бардыбы? Же Yo'q, endi bahordan boradi. буюрса жазга алып барат экенсиздер да, э? Ha. Жакшы. Мен мындай заводдорду видеолордон, анан кийин Кытайдын сүрөттөрүнөн, видеолорунан көрүп жүргөн элем. Yo'q, shunday ishlashimiz kerak. Ana prezident Shavkat Mirziyoyev borishdi Qirg'izistonga, Davlat departamentiga. U yerga dacha quramiz deb bormadi-da. Ikkita el bir-biri bilan hamkorlik qilsin, yoshlar bir-biri bilan gaplashsin, ishlasin, birga hamkorlik qilaylik deb borishdi-da. Shuning uchun biz ham birlashsak, birga bo'lsak, ko'p narsani hal qilamiz. Xudo Biz xolasa. faqat bayrog'imizni Qirg'izistonda, O'zbekistonda ko'tarmasimiz kerak-da. Biz Yevropaga chiqishimiz kerak, undan cho'ng joylarga chiqishimiz kerak. Кудо халаса, иншаллах, Кудай буйрса сиз айткандай болойлу. болот. Өнүгөйлү. Эки өлкөдө тең бир чоң заводдор курулуп, дүйнө Иншаллах. жүзүндө экспорт боло турган деңгээлге чыгайлы. Shunday. Абдан жакшы. Эки элдин ортосунда ынтымак дагы бекемдей берсин.